Тынчтык Алымкулов кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фондуна 1,5 ай мурун боор оорусу менен жардам сурап кайрылган. Ошол күндөн тарта табылбаган иштин жыйынтыгы бүгүн жакшы кабар менен жыйынтыкталып жатат. 1,5 ай мурун оорунун азабын тартып жаткан тынчтык мекендешибиз бүгүн минтип жүзүнө күлкү келип турган чагы. Себеби 10 ноябрь күнү боорун алмаштырууга операцияга кирсе, 20 күндөгүндө ооруканадан чыкты. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүн өтө кубанычта туруп атабыз. Кубанып атканыбыздын себеби бар. Анткени себеби биздин мынакей тынчтык бир тууганыбыз, Кудайым буйруса, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Биз бүгүнкү күндө баягы жакшылыкка жанашып, жакшы ишке себепкер болуп калуу аракетиндебиз. Бирок биздин ушул себепкерликке чакырык кылып, жакшылык кылууга чакырык кылып, бир тууганчылдык, ушундай бир жүрөктөн бир жакшы сезимдерди бирибизге бирибиз тартуулап, көңүлүбүздү көтөрүп, бир келген бул жалганда жакшылык кыла билип жашайлы деген чакырыктарга кайдыгер кароого мекендешке ыраазычылык билдиребиз. Мына тынчтыкты бүгүн чыгарып, биз больницадан чыгып, Кудай буйруса ден соолук чыңдалып, мына Кудайга шүгүр, актарга окшогон бир тууганыбыз. Мына тынчтык, мына Кудай буйруса бул жердеги бир туугандарыбызга мусулман бир боорлор, Алла ыраазы болгон болсун. Thank you. Ошол Кудай буйруса баары жакшы. Тынчтык өзүң дагы эл менен, журт менен ушул баардык колдоо көрсөткөн мекендеш, Аллах көрүүчү, билүүчү зат. Биз эгер жакшы иш кылган болсок, сыйлыгын алабыз. Эгер туура эмес иш кылган болсок, анын жазасын алабыз. Бирок мен ушул өтүнүч катары келиңиздер, жаза алыштан эмес, сыйлык алыштуу иштерди көбүрөөк жасашты аракет кылайлы. И Актечник байке все киргизилин салом. Якши. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим. Кудайым буйруса Аллахтын колунан айткенин Аллах сактады. Бир Аллах сактады. Ошо кыргыз элимдин колдоосу менен ошо сиздердей болуп мен дагы араңыздарга кошуп коюңуздарга ыраазымын. Кайрымдуу бол фонддун жетекчиси Азамат байке, Кудайым буйруса мына өзү башыма баш, бутума бут, колума кол туруп берди. Актар переводчик, братан, хороший человек, хороший. О, Актар брат, кыргыз брат. Не, хороший человек. Спасибо, брат. Спасибо. Ушундай адамдар көбөйө берсин. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов Тынчтык Алымкуловдун сакайып кетишине башынан аягына чейин турду. Ал эми тынчтык мекендешинин сакайышына жалпы кыргыз элинин салымы чоң экени талашсыз. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду жөнүндө айта турган болсом, биздин кылып келген ар бир ишибизди сөз менен эмес, иш менен жыйынтыкташыбыз керек деген ураан менен иштеп келебиз. Бүгүнкү тынчтык энимдин сакайышы биздин фонддун ураанын дагы бир ири далилдеди деп айта алам, дейт Азамат Байматов. Аллах таалам кандайдыр бир оору берсе, аракет кылып, колдоо кылып жеңсе болот экен. Кудайым буйруса, кайрымдуу бол фонддун жетекчиси Азамат байке ыраазымын. Ушундай ыраазымын. Мен дагы ушундай кайрымдуу болгум келет. Кыргыз элиме, чакан элим, кыргыз элим. Ыраазымын. Жетиле албыз. Сүйүнгөндөн
не дегенин айтарым, толкунданып жатам. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд эл ичинде, калк арасында ушу кайрымдуу иштерди жүргүзүп келебиз. Бул иштерибизге Кудай буйрса күбө болуп келесиздер. Биз ушундай бир кыйналып аткан, кыйынчылыкта турган учурду чагылдырып, жана кыргызда жакшы сөз бар. Адамды сүйлөгөн сөзүнөн эмес, кылган ишинен баала деген. Же болбосо мына ушундай жыйынтыктуу иштер менен гана иштерди жасап, сыймыктануу менен айтуу. Кудай буйрса. Анткени себеби ушул сүйлөгөн эле жалаң бакылдаган сөзүбүздө эмес, биздин кылган ишибизде жыйынтык болсо, сүйлөгөн сөзүбүздө жыйынтык болсо деген ойлорду камтып иштер жүрүп келет. Мынакей бүгүнкү күндө ошол телеканалдардан, ошол New TV телеканалында жалпы жамаатына, жетекчилигине мен ыраазычылык билдирем. Ошол эле Эл билсин автордук программасынын автору ушул Бакбур байкеге ыраазычылык билдирем. ЛТР телеканалынын жетекчисине ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстан телеканалынын жетекчилигине, жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Эмнеге дегенде бул ортодогу чоң көпүрө элге маалыматтык жактан колдоо көрсөтүп берген ушул бүгүнкү күндө ошол ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары маданият жаатындагы биздин канчалаган бир туугандарыбыз, эжекелерибиз, агаларыбыз, анын ичинде мына Райхан Абдувалиева эжекебиз өтө чоң салымдарын көрсөтүп келет. Биз ушунчалык ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө элдин сыймыгы болгон ошол Мирбек Атабеков деген биздин бир тууганыбызга дагы терең ыраазычылык. Ошондой эле ыраазычылыктарды мынакей бүгүнкү күндө кино жаатында режиссерлук ушундай бир кызматын кылып келген Ырыс эжеге ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүн жалпы элге ыраазычылык билдиргибиз келет. Анын ичинде ошол тынчтыктын айылдаштары өтө чоң ыраазычылыкты мен ушундай билдиргизгим келет. Урмат Бекболиев биздин байкебиз ушул тынчтыктын ушундай бир кыйынчылык күндө тургандыгын көрүп, басым жасап, чакырык кылып, ушундай бир айылында канчалаган жаштар эшик такылдатып, ынтымакка чакырып, ушундай бир колунан келген жардамын көрсөтүшүп, аз убакыт аралыгында, 12 күн, 13 күн аралыгында өтө чоң суммада акчаларды топтоп, ошол Россиядагы иштеген бир туугандары менен бардык ушул Нур-Султан деген биздин мекендешибиз Сбербанк картасындагы толугу менен ошол жактагы акчаларды улам растап берип атты. Bunun баарына мен ушунчалык сүйүнүп, мына бүгүн урматтуу мекендештер, биздин жалпыбыздын үмүтүбүз, тилегибиз, ниетибиз орундалып отурат. Мына бүгүн тынчтыкты чыгарып келип отурабыз, сүйүнүп отурабыз. Ошентип катарыбызда тургандыгы, буну биз дайыма айтып келебиз. Баягы кыйынчылыкта турса, ылдый жактан өйдө көтөрүп ала турган, бир ортодо эле болсок, эгер өйдөрөп көтөрүлүп кетсек, акырын мындай эскертип, Кудайды унутпайлы, аркабызды карайлы деген бир чакырыкты жасап, ушул сапарда жакшы бир биргеликте болойлу. Урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга ыраазычылык. Бүгүн Кудай буйрса өтө сүйүнүп, кубанып отурабыз. Ушундай кубаныч менен гана бөлүшөйлү. Аллах кимде ким салымын кошкон болсо, Аллах ыраазы болгон болсун. Кудайым буйрса, эгерде бир мынакей тынчтыктын өмүрлүк жары түгөйү олтурат биз менен сүйүнүп, кубанып, мындан бир канча убакыт мурда ушунчалык кыйналып турган биздин мекендешибиз бүгүн сүйүнүп, кубаныч үстүндө. Кудайым буйрса, анан эгерде бул үй бүлөнү кимде ким кубантып сүйүнткөн болсо, сиздерди жараткан зат кубанычка, сүйүнүчкө бөлөгөн болсун. Кудайым буйрса, бул сооптуу сапарда бирге болсок, мен Кудайдан тилек үмүт кылам. Акыретте дагы ошол бирге болушту, бейиште бирге болушту жараткан бизге насип кылган болсун. Рахмат. Мына жолдошум келип, Индияга келип, операция болгонуна бир айга чукулдап калды. Бүгүн чыгып, мына аман-эсен жакшынакай болуп чыкты больницадан. Азыр мына гостиницада 1-2 жумадай карап турабыз. Анализдерин тапшыргыч жакта. Жалпы жөнүнөн чыкса, жолдошумдун абалы жакшы, күндөн күнгө жакшы болуп келатат. Ошо бизге кайдыгер карабай, бир аз акчасы болсо дагы ушу биз деп салган, колдоо көрсөткөн жалпы кыргыз элиме биринчиден ыраазычылык билдирип кетейин. Анын ичинен ушу эң биринчиден телеканалдарга ыраазычылык билдирейин. ЛТР каналына, New TV каналына,
жана да мына жанымда отурган Азамат байке кайрымдуу бол деген фонддун жетекчиси Азамат байкеге абдан ыраазымын. Өзүмдүн байкемдей эле көрүп калдым, чынын айтсам. Аябай көп кыйынчылыктарда жаныбызда бирге болдуңуз, сырдашып дагы кандай десем эми көп нерсени сизден сурап, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп ыраазымын сизге. Ден соолукта болуңуз, үй бүлөңүз менен аман болуңуздар, бала чагаңыз менен оорубаңыздар. Жана дагы ошо Манас айылынын жолдошумдун жалпы бир туугандарына, классташтарына, анын ичинен эми атын айтсам кечирип түшүнөт болуш керек, эми атын дагы айтпай койбосом да болбойт, бирок айта да албайтам. Урмат байкеге өтө терең ыраазычылык билдирем. Жана Нурлан байкеге, Нурсултанга, чынын айтсам алардын өңүндө эле көрө элекмин Нурсултандын. Ошончо дагы бат-баттан Москвада турганда телефон чалып, ден соолугумду сурап, негизи ушундай экен да, кыйын абалда турганда колдоо көрсөтүп, колуңан тартып, жылуу сөзүн айтып койсо да ошо сага чоң жөлөө көбөлгө болот экен да. Биз ыйлап, эмне кылабыз, кандай кылабыз деп турганда, баардыгы тең кол сунуп, баары жакшы болот деп турушту. Терең ыраазычылык билдирем баардыгына, жалпы ушу Манас айылыбыздын тургундарына. Анын ичинен айтпай кетпесем да болбойт, эми классташтары терең ыраазымын. Биз үйлөнүп, катташып жүргөндөн бери эле билем, классташтар аябай жакшы катышышат. Тынчтыкты да колдоп беришти, чынында аябай салымдары чоң. Ошо жалпы жонунан Манас айылынын тургундарына, кимде ким ошо кайдыгер карабай бизге жардам бергендердин баарына ыраазычылык билдирип кетем. Оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Жалаң гана мына жакшылыкта жүрүңүздөр. Ошо мен чын жүрөгүмөн ниет кылам, баарыңыздарга ошо оорубаңыздар деп тилек кылам. Мына Кудайым буйрса ушундай ыраазычылыктан, сүйүнүчтөн пайда болгон сооптор Кудайым жараткан зат, кадыр зат, Аллах Таала көрүүчү зат, билүүчү зат, жоктон бар кылуучу, барды жок кылуучу зат. Ошол Кудайым ушул ар бир кадамдарыңыздарга канчалык аракет кылып, ушу сооптуу сапарда ушул кадамдарды таштаган болсок, ар бир кадамыбызга жараткан сооп жазган болсун. Бул сооптор бүгүн биздин көзүбүзгө көрүнбөйт экен. Бул сырдуу дүйнөдө жараткан ушундай керемет кылып жаратып койгон экен. Сырдуу кылып ушундай сыноо дүйнөсүн жаратып коюптур. Биз ошо сыноо дүйнөсүндөбүз бүгүнкү күндө, урматтуу мекендеш. Бүгүн жасап аткан жакшы ишибиздин сооптору бүгүн көзүбүзгө көрүнбөйт экен. Бул акыретте көрүнө турган кылып койгон экен. Эгерде бул дүйнөдө эле көрүнө турган кылып койгондо, анда муктаждыкта турган адамдар болмок эмес экен. Талашып жүрүп, издеп жүрүп жасамак экенбиз. Ошон үчүн келиңиз. Кеч болуп кала электе бүгүн аракет кылайлы. Бүгүн бизде чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Аллах Таала ушунчалык акылды берди, тилди берди, көздү берди. Канчалаган бир туугандарыбыз бар, буту бар, баса албаган, көзү бар, көрө албаган. Бирок алардын катарында Аллах Таала мээримдүүлүгү менен, боорукерлиги менен бизге чоң неаматтарды берди. Бирок ушул жашоону берди, өмүрдү берди. Ушул жашоо өмүрүбүздү татыктуу жашаштыкка, ошо берилген неаматтарын, берилген ырыскысын туура пайдаланып билүүгө гана билип жашасак, Кудай буйрса баары жакшы болот. Жараткан ушул мына азыр карындашым Элиз айткандай, эч кимибиз оорубайлы, оорунун даамын татпайлы. Жакшы жашап, татыктуу жашоо өмүр сүрүштү насип кылсын. Тынчтык Алымкулов толугу менен сакай элек. Ал эми ооруканадан чыгышынын себеби 21 күндүк пакеттин убагы келгенге байланыштуу атайын жатаканага чыкты. Бирок күнүгө ооруканага барып дарыланып турмакчы.